сүннөт жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Кандай маселени максат кылып атат? Сүннөт дегенде жалпы ислам илиминде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу берекелүү сөздөрүн, хадистерин, кыймыл аракетин, икрор деп коет, такрир, бир нерсени көрүп туруп ошол нерсеге ынангандыгын, макул деп уруксат бергендигин, андан кийин ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу тарбиясын алган сахабалардын ошолордун куттуу тарбияларын, сөздөрүн, кыймыл аракеттерин жалпы сүннөт деп коебуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эргештирип туруп, ошону бекем карманышыбыз керек. Албетте анан сүннөт экиге бөлүнөт. Суннатул худа деп коет, анан суннатул завай. Суннатул худа деген динде ордуу мындай бир зоболосу чоң болгон сүннөт иштерге айтылынат. Мисалы жамаатка көңүл буруу, намаз маселесинде, ынтымакка көңүл буруу, үй бүлө сүннөтүнө көңүл буруу, илим билимге көңүл буруу. Бул эң диндеги орду чоң сүннөттөрдөн. Муну сөз аткарыш керек. Муну аткарбаган адам күнөөгө кириптер болуп калат. Экинчиси, жекече аткарыла турган мустахапка жакыныраак сүннөт амалдар. Эми намаз окуган адамдар үчүн бул түшүнүктүүрөөк болот. Асыр намазын окуштан алдын 4 рекат сүннөт бар, ошол суннат завайт деп коет, мустахап даражасындагы сүннөт болуп эсептелет, өтө бекемделбеген. Кыскача ушундай, анан дагы суроону кененирээк сурасаңыз ошого жараша жооп болот.